Ош облустук статистика башкармалыгынын баш кадиси Айниса Токтосунова ишкана жетекчисине нааразы. Айтымында аларга жумушчулардын санын 5 кишиге кыскартуу боюнча министрликтен кат келген. Мекеме жетекчиси пенсия курагындагы кызматкерлерди кетирүү ордуна жаш жумушчуларды кетирем деп жатат дейт. Азыр примерно эле 5 кетсин деди, бирок начальник жаштарды кетиремин дептир. Алар иште болот, пенсиялар каяктан иште болот, таппайт пенсиялар дептир. Буга мен каршымын. Жаштар иштеш керек. Буларга байлап бергенби иште, жумуштучу. Токтосунова пенсия курагындагы кызматкерлер мекеменин райондогу бөлүмдөрүндө дагы бардыгын айтат. Мындан сырткары орто билимдүүлөр жетектеп жатканын кошумчалайт. Общем эле Нассаткомдо мындай карыларды кетиришпейби же өздөрү министр өзүбүз карыбы вообще внимание кылбай көрсө да көрмөксүн болуп турат. Карасуунун замначальниги незаконченный высший болуп турат. Быйыл пенсияга чыгат. Мамаев Таласбек деген да образование средний. Чоңолайда Насиров Абдусихан деген кызматкер пенсияда алат и образование средний. Ушуга окшогондорду кетирбей эле жаштар кетсин деп атат. Ош облустук статистика башкармалыгынын башчысы Ахматжан Махаммадов кол астындагы жумушчулардын бирине дагы кетесин деп айткан эмесмин дейт. Бирок кыскартуу боюнча иш алып барыларын айтты. Аталган иштерди аткарууга комиссия түзүлгөн. Жөнлө сөз кылып, арызданып, унга чыгышып атат азыр. Мына сообщениеде, мисалы, у жерден бу безболезнь болбойт. Анан биз пофамильно айткан жокпуз. Бир айда айтылат. Мен айтпаймын, да комиссия айтат. Комиссия сүнүштөйт. Акандай 5 адамдан болуп туруп уну кылбасаңыз, орнуга бирөө кетиш керекпи? Мекеменин жетекчиси комиссиянын жыйынтыгы менен жумуштан бошогондорго жаңы иш орун караштырыларын айтат. Жумуш табылбаса, мыйзам боюнча 6 айга чейин компенсация төлөп берүү каралган деди. Мыйзам боюнча билесиңер, кыскартууга түшсө, биринчиден биз башка жумуш сунушташ керек, месте болса, же төмөндөп башка. Ал эч болбаса, анан кийин бизде баягы компенсация төлөш бар да. Андан кейін дагы ишке жайгаштырууга барып учетке туруш керек. Алар жумуш таппаса 10 күндө барып айтат, же өзү таппаса анан келет, алар анда компенсация бар. Толугу менен где-то 6 айга чейин баары бир маяны алып турат да. Юрист Сойзбек Аманов кызматкерлерди кыскартуунун өз тартиби бар дейт. Анын жол жобосу эмгек кодексинде кеңири жазылган. Эң алгач пенсия курактагы кызматкерлер кийин билим деңгээлине карап кыскарышын белгилейт. Бирок кызматкерлерди кыскартуу боюнча дагы айрым өзгөртүүлөр киргизилгенине токтолду. Жок, ал боюнча атайын трудовой кодекстен чыгарып алып салганда 3-4 жыл мурда эле пенсия жашта курагындагылар жумушун тапшырсын депчи. Бул учурда биринчи болуп туруп эле пенсия курагындагылар жумушун тапшырыш керек. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, мына биз 85-статьяда көрсөтүлгөн эмгек кодексинде. Бул жерде ушул өндүрүмдүүлүгү жогору жана квалификациясы жогору ишкерлерге артыкчылык берилет. Ошого карап туруп сокращение болуп кете берет, иш орду кыскара берет. Эгерде кыскартуу киргизилсе ошол мекемеден же уюмдан. Ош облустук статистика башкармалыгында 23 кызматкер эмгектенет. Райондук кызматкерлер жана айыл өкмөттөгү жумушчулар кошулуп 165ти түзөт. Башкармалыктын башчысы кийинки жылдан тартып облустук бөлүмдү 12 кызматкерге чейин кыскартуу же жоюу тууралуу болжолдуу сунуштары берилгенин билдирди. Нургелди Каныбекула, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.